Салам алейкум, Сапар мырза. Бүгүнкү биздин билим сапробузга кош келдиңиз. Бүгүн башка видеолорубуздан айырмаланып, Ысык көлдүн бермети бизге насип этиптир. Аркаңызда толкун болуп. Алгач эле сурообуздун башын баштасак, Сапар деген атыңыздын азан чакырылган тарыхы, ким тарабынан коюлган бир санжырасын айтып кетсеңиз. Алейкум ассалам, рахмат. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Шуну уюштуруп атканыңарга рахмат. Алгач эле ушул сапар деген өзү аты айтып тургандай, бул жолду кандайдыр бир аралыкты түшүндүргөн маанини берет. Мен ошо төрөт үйүнө кетип баратып, ошо жолдо толгоо башталып, ошо жолдон төрөлгөн экенмин да. Ошол себептен атам атымды Сапар болсун деп, Сапарбек деп коюшкан. Кыска таржымалуу ушундай, ошол Талдуулак айылынан Талас шаарына кетип бараткан жерден болгон экен да. Айтсаңыз, бул жашоодо сиз кимди менин асыл адамым деп айта аласыз? Бул жашоодо албетте менин асыл адамым ата-энем. Андан кийинки ошол үй бүлө, тууган туушкандар дегендей асыл адамым ошол ата-энем деп айталам. Канча жашыңызда шахарат келмесин келтиргенсиз жана ким себеп болгон? Негизи шахадат келмесин ушул биз толук түшүнбөй эле ошо мектепте окуп жүргөн кезде 5-6 класстарда ушул биздин айылга бир тажик молдо деген бир атын деле билчү эмеспиз, тажик молдо деген келген. Ошол бизге ошол тамгаларды, арабча тамгаларды үйрөтүп атып, ошол жерден келмелерди көп айттырып, ошол жерден мындай мечит сыяктуу бир үйдү жасап коюшту эле. Ошол жерге барып атып, ошол жерден үйрөнгөнбүз да, 5-6 класс. Эң биринчи намаз окуганыңыз эсиңиздеби жана азыркы окуган намазыңыз менен айырмасы? Ооба, эсимде. Ушу эң биринчи намаз окуганымдагы ушул багы анда деле ошо мындай абдан толкундануу менен кандай чоң жоопкерчиликти алып аткандай болуп баштагам. Ошондо 2007 жылдары болчу. Анан буга ошо Кореядан келген бир киши себеп болгон да. Ошол ушундай деп намаздын маанилүүлүктөрүн айтып берип, анан кийин ага чейин деле өзүм кабарым бар эле, даяр элем. Анан ошол биринчи жолу намаз окуганда ушундай чоң толкунданып, башкача сезимдер менен окугам. Ошо намаз учурунда намаздын бүтүшүн каалабай дегендей. Анан азыркы учурдагы намазым албетте, ал биринчи учурдагы алгачкы окуган намаздарыма окшоштурушу өтө кыйын. Азыр кичине сөздөрдүн, окуп аткан нерселердин маанисин түшүнүп калдык. Албакта мындай сезим менен, ушундай неме менен окусак, азыр уже мындай акыл калчап эмне жөнүндө окуп атам дегендей мааниде азыр айырмасы бар албетте. Куранды канча жашыңызда колуңузга алып окуп баштагансыз? Биз мындай кички кезибизде жанагындай бир жашыл сырты түсү бардан жаттап калдык да. Сиздин учурда кандай болгон? Биздики ошол Куранды кийин эле 2010 жылдары болуп калат экен. Ошо 2010 жылдары кичинеден ошо тамганы үйрөнүп, ошо Бишкектен Ала Тоо окуу борборунда Тынчтык деген 5 жолку бир агайыбыз бар эле, ошол өтүп кетти. Ошодон мындай Куранды окуганды тагыраак үйрөнүп, ошондо анан окуп баштагам да. Кандай дуаларды көп кыласыз жана намаз учурунда көп кылган дуаңызды айта кетсеңиз? Дуаларды көбүнчө багы ушул жашоодо пайдалуу билим бере көр, ошол алган билимимди кайра элге жугумдуу кылып жеткизип кызмат кылганга насип эт деген ушул дуаны көбүрөөк кылам. Анан ушул ата-энемдин
ушул жакта ыраазычылыгын таап, өзүңдүн ыраазычылыгын таап жашаганга деген сыяктуу мааниде дуаларды көбүрөөк кылабыз. Жашоодо кайсы окуяңыз үчүн азыркы учурга чейин Кудайга шүгүр деп келесиз? Негизи эле ушул дин исламды таанып жашап калганыма, анан өзгөчө ушундай кереметтүү Алла Тааланын жараткан кыргызстандык болуп калганыма шүгүр айтам да. Жаш кезиңизде атаңыздын же апаңыздын сөзүн укпастан бир ишти кылып алгансыз, аягы көйгөй менен бүткөн учур болгон белесиз, Ошондой учурлар мындай дээрлик жок эсе, бирок бир учур эсимде, ошо мектепте окуп жүргөн кезимде ошо жаштык кесиби классташ балдардын сөзүнө алек болуп, алардын чогуу жазган иштерибизге алек болуп, ошо бир түнү үйгө келбей калгам да. Анан эртең менен таң атканда келип, ошондо бир аябай көпкө чейин, азыркыга чейин ошол мындай кейтет да. Кайсы устаздардын баянына көп катышасыз жана кимдин сабактарын, балким жумушуңуз болуп калса, YouTube тармагынан көрүп турасыз? Эң башында ушул 2001-жылы ушул көлдүн аркы бетинде Бөкөнбаев айылында устаздар уюштурган бир жакшы семинар болгон. Ал убакта университетте иштечү элем. Университет мугалимдери келип, ошондо эң биринчи Абдышкүр устазыбыз жаңы келип, ошондо келген экен, Египеттен келген учур экен. Ошондо Абдышкүр устазына сүйлөгөндөрүн, жооп бергендерин угуп, ушундай жанданып, андан кийин ошол устаздын көп сабактарын угуп жүрдүм. Андан кийин ошо Раматлык Чубак устаздын сабактарын көп угуп жүрөм. Андан тышкары Нуман Алихан деген дагы сырттан чет өлкөлүк бир алым бар. Анын дагы орусча лекцияларын угам. Андан кийин азыркы учурда Садабакас устаз Дөөлөвдүн жакшы баягы үй бүлөгө ушундай кыска темадагы бир жакшы кутбалары бар, ошолорду угуп жүрөм. Эгер дагы бир мүмкүнчүлүк болсо, кайсы өлкөгө барууну каалайсыз жана кимдер менен? Албетте, бул сыртка чыкканда жаныңдагы жолдошторуң кызыктуу болсо, абдан жакшы болот. Ошондуктан мен ушу диндеш бир туугандар менен ушул бир максатта иштеп аткан бир туугандар менен ушу Европа өлкөлөрүн, анан ушу Австралияга барсам деген оюм бар. Жашоодо сизге жаккан хадистенби, же Куран аятынанбы, же сахабалардын жашоосунанбы? Ушуну эстесем эле бир жашоого бир мотивация алам деген эсиңизде барбы? Негизи эле ушул ар бир Алла Тааланын берген неаматына шүгүр келтирүү менен жашаган ушул мындай башкача болом. Мисалы, Альхамдулилла деген сөздүн өзү эле, Кудайга шүгүр деген сөздү айтып атканыбызга шүгүр келтиргенибиз, ушунун өзү эле бир чоң неамат дегендей да. Оозубуздан сөз чыгып, ушу Альхамдулилла деп айта алып, ошону түшүнгөнүбүзгө шүгүрчүлүк келтиргенибиз, ушунун өзү эле бир чоң неамат. Ушундай бир мааниде таристе. Кандай китеп окуудан рахат аласыз жана акыркы окуган чыгармаңыз тууралуу айта кетсеңиз? Мен ушул көбүнчө баягы адамзаттын же коомдун акылын ой жүгүртүүсүн өзгөртө турган китептерди окуганды жакшы көрөм. Алардын акыркысы болуп ушул Полиана деген бир китеп болду. Ошол кыздын окуясы. Ошол бир кыз жашоодо кандай гана жаман нерселер болбосун, ошонун жакшы жактарын көргөндү элге тарбия кылып үйрөтөт да. Ошол нерсе, ошол китеп акыркы китебим болду. Жылына бир келчү Рамазан айын кандай өткөрөсүз жана Кадыр кечесин кимдер менен тососуз? Рамазан айын ошо
үй бүлөбүз менен болсун, досторубуз менен болсун дайыма ошо күтүп, сагынып тозобуз. Анан орозодо көбүнчө ошол баягы дайыма кылып жүргөн жумушубузду азайтып, көбүрөөк ибадат кылганга аракет кылабыз. Анан кадыр кечелерин ушул атайын ушундай диндеш бир туугандарыбыз бар, ошолор менен сабактарды кылып турабыз. Ошолор менен чогуу биргеликте ушундай кемптерди өткөрөбүз да, бир күндүк лагерлер бар, ошолорду өткөрөбүз. Жылына ошо келип аткан Курман айтта же Ороз айтта уктап калган күндөрүңүз болду беле же кечигип келип адашкан күндөрүңүз болгонбу? Эң башында ушул айт намаздар жаңы болуп аткан учурларда адашкан учурлар болгон. Баягы сааттар 7:30 дөбөдө эле эмнеге эрте окулуп калды, 8-те дөбөдө эле эмнеге бир 15-20 мүнөт тезирээк окулуп калды деген эле башында жаңы ошо айт намаздарга барып жүргөн учурда болгон. Азыркы учурда андай жок, Кудайга шүгүр. Эң алгач айлык алып баштаганыңызда садака бергениңиз эсиңиздеби жана кимге бергенсиз? Мындай эң башында айлык алып жүргөндө ушу садака дегенди анча деле түшүнчү эмесмин. Анан мындай эле үйдөгүлөргө мындай биринчи айлыгыман ооз тийип койгула деген сыяктуу кылып алып барып бергендерим эсимде да. Анан кийинки убакта албетте уже түшүнгөндөн кийин садака берип баштадым. Учурда досторуңуздун саны канча жана дос тандоодо кандай критерийлерге көңүл бөлөсүз? Абдан жакшы суроо болду. Бул досуң болсо, досуң кандай болсо, ошолордун таасири абдан күчтүү болот да. Ошондуктан албетте азыр башында баары менен эле дос болгуң келип эле ушундай боло берчү. Анан кийинки убактарда ошо пайдалуу иш кылып кеткенге мындай чогуу максаты бар, биздин көз карашыбыз, алда койгон максаттарыбыз мындай жакын болгон максатташ адамдар менен дос болууну мындай тилек кылып калдык да, ошондойлорду издеп калдык. Анан достордун саны өтө деле көп эмес, эми классташтар бар, курсташтар бар. Алардын арасында да баары менен эмес, бир 3-4 адамдан ушундай. Кайрымдуулук кылууга көз карашыңыз кандай? Эгер булга чейин кайрымдуулук кылып келсеңиз, кайсыл тармакта кылып жүргөнсүз? Же бирөөлөргө себепчи болгонсуз? Кайрымдуулук кылганда ошо көбүнчө мен келинчегим ошол аябай бул ишке мындай чын дили менен киришип, ошо жаңы үйлөнгөн кезде эле ушундай уюштуруп, ушундай биздин коомчулуктагы өзүбүздүн тегерегибиздеги адамдарга айтып, ушундай адамдар бар экен деп мындай ал мындай уюштуруу тарабынан аябай жакшы да. Анан кийин ошол учурда ал уюштуруп, жанагындай кимде мындай керексиз буюмдар бар болсо, колдонулбай калган буюмдар же болбосо ачыкча кийимдери болобу, кийилбей калган жакшы кийимдер, ким продуктунан жардам берсе продуктусун, ким акчалай жардам берсе акчаларын чогултуп, ушундай чогултуп группа кылып, анан кимдин эмнеси жетишпесе ошого алып барып берип таратып, ошол нерсени ошо келинчегим экөөбүз чогуу кылып жүргөнбүз да. Анан кийинки убактарда ошо диндеш бир туугандар көбөйүп, ошолордун кылып аткан кайрымдуулук иштерине да бир аз аралашып жүрөбүз. Ай сайын ниет кылып ушу кандайдыр бир өлчөмдө жардамдарды ошолорго мындай түз апарып бербесек дагы ошолор аркылуу бергенге аракет кылып турабыз. Ажылыкка же умрага кимдер менен барууну каалайсыз? Эгер барган болсоңуз, ошол жердеги абалыңызды айтып кетсеңиз. Албетте ушуну жана көп кылган дуалардын дагы бири ушул. Бар элекпиз ажылыкка. Кудайым насип этип, ошол ажылыкты бизге насип этсе экен, бизди үйүнө чакырса экен деген дуаларды, тилектерди кылып жүрөбүз. Албетте ал жерге барганда ошол барып келген, ошол жердин тарыхын билген, ошол жердеги Мекке шаары болобу, Медина шаары болобу, ошол жердеги ажылык амалдардын баардык ар биринин маани маңызын, туура так аткарылышын билген адамдар менен баргым келет да. Сиздин биз билбеген кемчиликтер же артыкчылыктарыңыз болсо айта кетсеңиз.
Эми бул нерсени билбеген бойдон калтырган жакшы эле, эми айтыш керек. Көбүнчө мен ошо бирөөнүн көңүлүн оорутуп албайын деп кээ бир учурларда же туура эмес ушуну түз катуу айтып албайын деп кээ бир учурларда ошол учурунда айта турган учурунда айтпай кичине создуктуруп жиберген адатым бар да. Азыркы тил менен айтканда кичине прокрастинация деп коет го. Ошондой создуктуруп убагында айтпай калып анан кейип калган учурларым болот да. Ошол нерсени убагында эле бетине түз айтып эле эмнеси болсо да болсун деп туруп айтып салган кичине эмени сапатты кошуш керекпи деп ойлонуп жүрөм да. Оор сыноолор келгенде алгач кимге кайрыласыз жана кимден кеңеш аласыз? Алгач албетте намаздарда Кудайга кайрылып, намаз окуп, намаздан кийин хажат сурап, тилеп, дуа кылгандан кийин анан үй бүлө мүчөлөрү менен отуруп сүйлөшөбүз. Албетте бир-эки диндеш жакшы досторубуз бар. Ошолор менен бир аз кеңешебиз. Ушундай учурларда кандай кылсак болот деп кеңешип иш кылабыз. Эми Кудайга шүгүр бизде анчалык деле оор, анчалык сыноо болуп, андай суроо деле боло элек. Кудайга шүгүр. Ушундай учур болгонбу, сизде баардык нерсени таштап салып, эч ким жок жерге кетип калсам деп, ошондой учур эсиңиздеби? Ооба, ушундай учур болгон. Бул студенттик кезде болгон да. Ошондо 2000 жылга чейинки бир учурларда болгон. Ошо жашоо кыйын болуп, жол кере, тамак аш, ушундай маселелер аябай кыйын болуп, анан кийин же үйдөгүлөргө жардам бере албай чыгылып, баягы дүнүйө маселеси жүрөккө кирип ушундай болгон учурларда ушундай кедейчиликте да жашай беребизби, эмне кылсам болот деген мындай ой пикирлер келген учурда, ошол учурда бир байкем велосипеди бар эле. Ошону минип алып, шаарды тегерип, шаардын сыртына чейин кетип калчумун да. Ошондой учурлар болгон. Эч жерден ордун таппай жүргөн жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Албетте бул биринчи берер кеңешим аракет кылып ушул эми китеп оку деп айтсам болмок, бирок көпчүлүк учурда азыр китепке тартыш өтө кыйын. Ошондуктан сураш керек, өзүнүн баягы эмнеге татыктуу экен, эмнеге таланты бар экен, ошону таап, ошого аракет кылып, мисалы жүрөгүнө жаккан ишти кылганга аракет кылып баштай бериш керек. Ошону кичинеден аз-аздан баштап отуруп, анан кандайдыр бир жыйынтыкка келгенде, анан ары көздөй уже кандайдыр бир шыктандуу пайда болот да. Мисалы кээ бир интернет блогдорунда жүрбөйбү, эртең менен турганда эң биринчи ушул төшөгүңдү жыйнагандан башта дейт да. Бир тапшырманы аткаргандан кийин экинчи тапшырманы аткарганга шык пайда болот дейт да. Ошол себептен бир кичинекей нерсе болсо дагы өзүңө жаккан нерсени жазап, ошондон рахат алсаң, андан кийинки иш кылганга рахат пайда болот да. Мындай мотивация пайда болот. Ошондуктан ошого аракет кылыш керек деп айтат элем. Толук түрдө бактылуу болууңузга азыр эмне жетишпей атат же толук эле бактылуумун деп эсептейсизби? Кудайга шүгүр, мен толук эле бактылуумун деп ойлойм. Кудайга шүгүр, толук эле бактылуумун. Буга жетишпей деген бир көйгөй маселе эч нерсе жок. Турмуштун шаңы боло берет экен, эми коомубузда болуп аткан кандайдыр бир терс окуялар, ошолор гана кичине кейитет. Азыркы учурда ушу билим берүү тармагында иштеп аткандыктан, билим берүү тармагындагы жазалап аткан иш аракеттер, мектептердин жетишсиздиги, мектептердеги балдардын, окуучулардын же болбосо мугалимдердин балдарга болгон мамилелерин көргөндө, ушулардын канча мектепте деген бир эле мектепте 1000 деген окуучулар, 2000 деген окуучулар бар, ошолордун туура эмес тарбия алып калып, ошол бойдон чоңоюп кетип, биз аларды туура тарбия бергенге жетишпей аткандыгыбыз ушу бир аз кейитет.
ачка калып, финансылык жактан тартыш болуп, көйгөйлөр сизди тегеректеп алган учурларды бир эстетип кетсеңиз. Ошондой көйгөйлөр кээде болуп калат эми. Кээде болуп калат. Эми көбүнчө мен жана айтып кеткендей, ошо студенттик кезде болгон. Студент кезде болуп, анан Кубат деген бир группалашым бар эле, ошол экөөбүз чогуу ошолордун квартирасында жашап калып, анан университетке барып, сабактан чыгып кайра келатканда эптеп тияктан бияктан чогултуп атып, мына резиновый лепешкага акчабыз жетчү эле, ошону алып, анан кийин жолдун боюна отуруп алып, ошону жеп, анан кийин колонкадан суу ичип алып барып келип, ошо ойдон бир күндүк мындай обедибиз болуп калчу да, ошондой учурлар да болгон. Анан Кудайга шүгүр, ошол убакта бизде мындай кошумча жумуш деген же жумуш берем деген, студенттер кошумча иш кылат деген мындай түшүнүк да болгон эмес экен да. Анан биз ошо 5-курска жеткенде баштап, анан жаңы компьютерлер чыгып атты эле, ошондо компьютерлерди биз компьютер окуп аткандыктан, анан ошол багытта иштерди кылып, услугаларыбызды, кызматтарыбызды сата баштаганбыз да. Анан мындай көйгөйдөн чыга баштаганбыз да. Кимге катуу кыйкырып алгансыз, эмоцияга берилип, жана ошол үчүн азыркы учурга чейин эстеп кыжаалат кылат. Ошондой учуруңуз эсиңиздеби? Көбүнчө эми кыжаалат кылган үй бүлө мүчөлөрүнө ошо кээде балким бир маселенин тегерегинде сүйлөшүп атканда кыйкырып алган учурум болгон болуш керек. Ошолор баягы кыйкырып алгандан кийин кейисиң, бирок мен тез эле кечирим сурап, кайра жана эгер туура эмес кылган болсом тез эле кечирим сурап, ошону жойгонго аракет кылам да. Бир күндүк планыңызды айтсаңыз, кандай өтөт, кимдер менен көп кезигесиз, ушул учур мен үчүн бир идеалдуу көзүрмөмдөр деп баса белгилеп айта аласыз? Бир күндүк күнүбүз албетте эртең мененки намаздан башталат. Анан ошо көбүнчө ошо намаздан жумушка кеткенге чейин же балдар ойгонгонго чейинки убакыт абдан берекелүү, жакшы убакыт. Ошол учурда баягы күнүмдүк боло турган иштеримди пландаштырып, ошол учурда мисалы китеп окуганга да аябай пайдалуу, жакшы мындай туура келген убакыт десем болот да. Зээниң жаңы ачылып, убактың берекелүү, эч ким тынчыңды албайт, тынч отуруп окуйган убакытта. Анан кийин ошол күнүмдүк пландаштырган иштер боюнча эле кечке чейин убакыт өтөт. Эртең менен балдарды мектепке алып барасың, садикке алып барасың, анан кийин кайра кечинде келип аларды жыйнап келесиң, отуруп кайра чогуу тамактанабыз, тамактангандан кийин бир аз сүйлөшөбүз. Ошо менен анан дагы коомдук иштер болуп кала турган болсо, кечкисин бир жумасына бир жолу, эки жолу ошо коомдук иштерге аралашып, кечкисин үйдөн чыгып кетебиз. Анан кээде спортко дагы убакыт бөлүп калабыз. Достор менен же санаалаштар менен футбол ойноп калабыз, теннис ойноп калабыз дегендей. Сизди эмнелер көп кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Кыжаалат кылганы ушул жана айткандай эле, ушул мектеп жашындагы балдардын же болбосо ошол өспүрүмдөр, биздин өсүп келаткан муунубуздун коомдон алып аткан тарбиясы да. Бул тарбия баягы ата-эне өзү билбегендиктен, мугалим ошону жеткиликтүү деңгээлдикте жакшы түшүнбөгөндүктөн окуучуларды кагып силкип, аларга кайра кайтарым байланыш берүүдө, алардын жасаган ийгиликтерин убагында баалабай коюу менен алардын шагын сындырып, ошо туура эмес алардын мотивациясы өчкөн кандайдыр бир тарбиялар болуп калып атат. Көпчүлүк учурда ошолор көбүнчө кейитет. Анан бизде ошонун чечүүнүн жолдору, методикалар, кандайдыр бир стратегиялар бар. Ошолорду баардыгына тез ушул учурда жеткире албай атканыбызды жана да айтып кеттим. Ошолор бир аз кейитет.
Анан кээ бир жерлерде ошо компетенттүү эмес инсандардын отуруп алганы, компетенттүү эмес адамдардын ошондой туура эмес иштерде, башка бирөө отура турган жерде, мындай компетенттүү адам отура турган жерде башка эле мындай компетентсиз адамдардын отуруп алып иш кылып аткандары жаратылат да. Айтсаңыз, сиздин оюңузча адам эмнеден чарчайт? Жумуш кылууданбы, окуп билим алууданбы же кайталанма жашоодонбу? Адам баласы кайталанма жашоодон чарчайт. Ар бир нерсенин бир эле багытта, мисалы, ошол эле сабакты ала турган болсок, бир тараптуу эле монотондуу үн менен бир эле киши мындай сүйлөй берсе, ошол нерседен даже бала да чарчайт, угуп аткан киши да чарчайт да. Бизде динибизде айтылат эмеспи, бүгүнкү күнүң эртеңки күнүң окшош болуш керек депчи. Ошондой болгон күндө гана биздин эч ким чарчабайт. Ар бир жазалап аткан иш аркырдуу болуш керек да. Жүрөк кайсы учурда же кандай абалда тынч болот? Жүрөк тынч болуш үчүн көп Кудайга шүгүр келтиргенди үйрөнүшүбүз керек. Эгерде ар бир жакшы абал болобу же сени кейитип ыйлата турган абал болобу, ошол учурларда ошого алдырып өтө жүрөгүбүзгө жакын алып тереңдеп дүйнө маселеси менен кирип кете турган болсок, жүрөгүң өзүнүн тынчтыгы кетип калат да. Ошондуктан ошол келген жамандык болобу, жакшылык болобу, ошого мунун аркасында да бир жакшылык болот деп, эгер жамандык болсо, эгер жакшылык болуп аткан болсо, Кудайга шүгүр ушул берген жакшылыгына деп, ушул жамандык болобу, жакшылык болобу, ошо шүгүр келтире билгенде гана жүрөктө тынчтык болот деп ойлойм. Сиз үчүн өлүм эмне жана андан коркосузбу? Өлүм бул эч ким буйтап өтүп кете турган нерсе эмес. Бул нерсеге баарыбыз кабылабыз. Өлүм бул жаңы түбөлүктүү жашоонун башталышы. Ошого биз ар убак дайым болушубуз керек. Кудай ошого дайым болуп жашаганга насип этсин. Жумушуңуздун айынан үй бүлөңүзгө, балдарыңызга же болбосо айылда жанагындай жамандык жакшылыктарга жетише албай көп нерседен алыстап калган жоксузбу? Жумуштун айынан ооба албетте кээде болот. Туугандардын тойлоруна катыша албай калган учурларым болот да, бирок жамандык болгондо, бирөө жарым өтүп кеткен болсо, ага аракет кылабыз. Барып аракет кылабыз, жаназасына катышып, ошого топурак салып келгенге аракет кылабыз. Эми кээде болот, айла жок, же четте болуп калган учурда, сыртка чыгып кеткен учурларда катыша албай калган убактар болот. Студент кезиңизде балким досуңуздан же мугалимиңизден бир карызга акча алып тургансыз, бирок азыркыга чейин бир кутула албай калган бир эсиңизде барбы ошондой учурларыңыз? Мына төлөсөм керек экен же сурап коюп кайра унутуп калган учуруңуз? Ушул студенттик кез, Кудай өзү кечирсин, студенттик кез бир аз бүдөмүк жашоо болчу. Ал учурда дин исламды толук түшүнбөгөн учур. Анан бизде ошол балким балдардын арасында бирөө жарымдардан, балким бизден кичүү балдарданбы, ошолордон убагында алып, кайра кийин бере албай калганбыз да. Ошондой учурлар болгон. Мусулман кандай болуш керек? Мусулман деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жол менен жашаш керек. Сабырдуу болуш керек ар бир иште. Ар бир иште ойлонуп, ушул жасап аткан ишимдин аркасы, пайдасы эмне болот, акыбети эмне болот деп ошону ойлонуп иш кылыш керек. Башкаларга үлгү болуш керек. Айткан ишин
аягына чыгарып жасаганга аракет кылыш керек. Сөзгө бекем болуш керек. Үй бүлө мүчөлөрүнө, артыкча аялдарга, жубайларга, апаларга, кыздарына кайрымдуу болуш керек. Аларга көбүрөөк көңүл буруш керек да. Сиздин эртең мененки турган планыңыз кандай жана кечинде уктоо режимиңиз кандай? Бир мындай норма коюп койгонсузбу, мынчада турам, мынчада уктайм деп? Негизи кечинде 10-до жатып, анан кийин эртең менен ошо багымдат намазына турам деген мындай установка бар. Анан кийин кээде болуп калат, баягы жумушту бүтпөй калган учурда айла жок түн ичинде, түн ортосуна чейин отурганга туура келет. Анан себеп дегенде баягы 10дон 12ге чейин азыркы изилдөөлөр айтып атпайбы, ошол учурда уктап эс алып калбасаң, организм эс албайт дейт да. Ошондуктан баягы эртерээк жатып, эрте турганга аракет кылам көбүнчө. Телефонго канча убактыңыз кетет жана эгер телефондун ичинде болсо, кайсы булактарга көп катталып көрүп турасыз? Телефонго ушул коомдук иштерге аралашып, биз жасап аткан иштерди тезирээк тарасын деген максатта азыр көбүрөөк колдоно баштадык да. Баягы элге ушул маалыматты азыр соц тармактар аркылуу жетип калгандыктан ошону тезирээк жеткирүү максатында азыр көбүрөөк пайдаланып калдык. Эми жумуштан тышкаркы эле бош убакыт болуп калганда эле телефонду ача калып эле соц тармактарда эмне болуп атат, кайсыл маалыматты кимге жеткизе салсак деген эле максатта улам тезирээк колдонуп калдык. Эми эң көп эле пайдаланганыбыз ушул байланыш үчүн мессенджерлер, WhatsApp'ты, Telegram'ды көп пайдаланабыз. Андан кийин эле ошо Facebook булагын көбүрөөк колдонобуз. Эркектердин же мырзалардын көзүнөн жаш чыгуусу бир сейрек кездешет да. Сиздин ушундай бир учурлар болгонбу? Балким сүйүнүчтүн же кайгынын бир ые? Ооба, эми мындай учурлар да болот. Албетте, жакын адамдарың өткөн кезде көздөн жаш чыгат. Анан өзүнчө отуруп бир баягы жакшы бир мындай толкунду кармаган кезде, намаз окуп аткан кезде, дуа кылып аткан кезде, ушундай бир жакшы толкундарды кармаганда бир толкунданып, көздөн жаш чыгып, анан ушул учур көпкө чейин созулуп турса экен деген абалдар аябай жакшы да. Анан кубанычтан да кээде болуп калышы мүмкүн. Сүйүнүп, мисалы кече эле ушу биздин азаматтарыбыз дүйнөнүн чемпиондугун алган кезде ошолордун кубангандарын, ошолордун эмоцияларын көрүп, бер жакта айтып аткан комментаторлордун айтып аткан сөздөрүн угуп, ушундай толкунданып, ошондой кубаныч болгон учурларда да кээде ушундай көз жаш пайда болот да. Сиздин учурда эркектер кандай эле, азыркы эркектерди салыштырып кетсеңиз? Азыркы эркектер болгондо билбейм, эми баягы салыштыра турган нерсе бул жерде көбүнчө эле биздин балалык чакты айтса болот да. Мисалы биздин балалык чагыбызда албетте мындай азыркыдай маалымат булактары өтө көп эмес болчу. Маалымат булакты телевизордон гана көрчү элек, газеталардан, журналдардан окучу элек. Азыр маалымат булактары көп болгондуктан мындай телефон аркылуу байланыш көп болгондуктан бири-бири менен болгон мамиле кичине салкындай көрүлөт, сезилет да. Анан баягы көбүнчө ушул мындай физикалык балдардын конституциясы дейбизби иши кылып, аң сезими дагы, балдардын мындай денесинин түзүлүшү дагы, жасап аткан спортторун дагы кичине мындай биздикинен айырмалангансып сезилет да. Балким жеп аткан тамак ашыбызданбы, билбейм, ошол себептен го деп ойлойм. Адам канткенде адам болот.
адам болуш үчүн ушул сүннөттөр менен жашасак, анан кийин эч кимге зыяныбыз келбей, ар бир күнүбүз бир күндө жок дегенде бир кишиге пайда келтирсем же бир пайдалуу иш кылсам деп кандайдыр бир максат менен жашаса ар бир күнү, ошондо ар бир күнү адам болот деп ойлойм да. Ата менен апа сиз үчүн орду кандай? Ата менен апанын орду аябай өтө чоң бул дүйнөдө. Ошол Алла Тааланын ыраазычылыгынан кийин эле ушул ата эненин ыраазычылыгы дейт. Ата эненин ыраазычылыгын таап калсам экен деген үмүт менен жашайм. Бул ыраазычылыкты таппай калуу коркунучу кейтет да мени кээде. Ушул ата энем тирүү турган кезинде колдон келген аракетти жасап, ыраазычылыгын таппай каламбы деген ошо коркунуч болуп кетет да кээде. Жаш кезиңизде бирөөлөрдүн жашоосуна кызыгып, бирөө мисалы мелдеште чемпион болсо, бирөө мисалы ошол эле айыл өкмөтү болсун, балким аким болсун, ошого кызыгып жүрүп жаныңыздагы бир досуңузду же болбосо тааныштарыңызды унутуп койгонуңуз эсиңиздеби? Андай учур деле болгон эмес, бирок кызыгуулар болгон. Албетте, биз мындай өткөн мезгилде жашап калбадыкпы, баягы жокчулук болуп, союз таркабагандан кийин кайра жаңы жашоо пайда болуп, чет өлкөлүк кандайдыр бир жаңы көздү кызыктырган бир дүйнө маселелери пайда болуп, мисалы иномарка машиналар келиптир дегенде, ошондо мындай таасирлүү адамдар келип, ошолор менен жолугушуулар болгон учурлар, мунун жүргөн турушу ушундай турбайбы, мунун жашоосу мындай турбайбы деген ой пикирлер болуп, баягы ушундай аракеттерди кылалы деп достор менен чогуу баягы ыктыярчы топторду түзүп иштеген күндөр болгон. Анан мындай ошолор үчүн бирөөнү унутуп калган учур болгон эмес. Акча сиз үчүн эмне? Акча бул эми муктаждыкты жоюу үчүн кандайдыр бир элемент ушул жашоодо. Алыш бериш, валюта катары эсептейм. Үйдө кандай эреже менен жашайсыз жана балдарыңызга кандай талаптарды коесуз? Үйдө эрежелер аябай эле көп биздики. Келинчегим экөөбүз тең ушул. Келинчегим көбүнчө ушул биздин эмне ичип жеп атканыбызга аябай жакшы көңүл бурат. Баягы келген досторубуз болобу, үй бүлө биздин ата энебиз, туугандарыбыз келеби, чыгылып биз аларга баягы орусча айтканда здоровое питание деп коет го. Ошол нерсени көбүрөөк басым жасайбыз үйдө. Балдарга дагы ошол жеп ичкенине аябай көбүрөөк көңүл бурабыз. Тартип, тамак ичкенде, ичип баштаганда, бүткөндөгү дубалар балдарга сөзсүз ушул нерсени айтмайынча башташпайт. Алар бизди, биз аларды контролдоп турабыз. Анан кийин үйдүн тазалыгы чыгылып, кайсыл жерде болбосун ошо тазалык менен жашаганга аракет кылабыз. Жашооңуздун өзгөрүүсүнө кайсы инсан себепчи болгон? Жашообуздун өзгөрүшүнө ушул негизи көп эле адамдар таасир эткен, себепчи болгон. Анан баягы этап менен болгондо, эң биринчи этапта ушул университетте алгачкы окууну бүтүп, университетте Талас университетинде иштеп жүргөн кезде ушул жана айткандай көлгө диний семинар болуп ошондо келгенде ушул жерден уккан, семинардан уккан нерселерим аябай мени өзгөрткөн да. Биз деген эмне максатта жашап атканыбызды ошол учурда түшүнгөндө анан кийин өзгөрүү болду да.
биз жөн эле жеп ичип кандайдыр бир иштерди жасап коюп кетип калыш үчүн эмес, башка максатта ушул Алла Таалага кулчулук кылып, ушул жараткан нематтардын бардыгын туура пайдаланып, элге журтка туура мамиле кылганды, пайгамбарыбыз сүннөт менен жашап өткөндү, ошол нерселерди түшүнгөндөн кийин, эмне үчүн келгенибизди, бул жашоодон кийин да андан ары эмне болот деген нерселерди түшүнгөндөн кийин жашоодо өзгөрүү болгон да. Ортодогу талаш тартышты бат чечүүнүн жолу кандай? Ортодогу талаш тартышты бат чечүүнүн жолу эң биринчи уга билиш керек. Тушуңдагы сүйлөшүп аткан адамды эң биринчи укканды үйрөнүшүң керек. Анын кайсыл деңгээлде сүйлөшүп атса, ошол эгерде үнү бийиктеп бараткан болсо, сен да үнүңдү бийиктете турган болсоң, бул жерде уже тирешүү пайда болот, угуу токтойт. Ал жерде уже жүрөктөр бирин укпай калат, уже кулак менен эле угуп калат, даже кулактарыңды укпай калат кетер учурда. Угуунун техникаларын билишиң керек, биринчи угушуң керек. Ошонун айткан сөзүнө жараша аны четке какпастан, анын туура бир айткан сөзүн алып туруп, ошого кайра кайтарым байланыш берүү аркылуу сүйлөшүш керек да. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн албетте Кудай Тааланын берген нематы, ыйык мекеним. Бул Кудайга миң мертебе шүгүр, ушундай 4 мезгили бар, ушундай керемет жерлери бар. Кыргызстандык болуп калганыма, каякта жүрсөк дагы, мейли чет өлкөдө, кооз жерлерде жүрсөк дагы, Кыргызстан биз үчүн мындай алмаштырылгыс бир байлык да. Буга чейин ким элесиз, азыр кимсиз? Буга чейин бирөөлөрдүн таасиринин астында жүргөн же бир кандайдыр бир нуктунун ичинде жүргөн, бир элдин шаңы менен жүргөн жумушчумун десем болот, жумушчу болчумун десем болот. Эми азыркы учурда болсо ошол мындай кичине коомдун үстүнөн карап, коом кака кетип атат, аң сезим токтолуп, коом какка баратат. Азыркы жашообуз, кийинки жашообуз кандай болот, кайсыл багытта өзгөртсөк болот, эмне актуалдуу маселелер болуп атат, ошону кантип чечсек болот деген мындай ой жүгүрткөн, ошого аракет кылган, талпынган инсанмын. Сизди алдыңкы 1 жылда эмнелерди күтсөк болот жана кандай пландардын үстүндө азыр ойлонуп же иш жүзүндө аткарып келатасыз? Меники ошол жана айтып аткан эле сөздөрүмдүн тегерегинде, ошо билим берүү тармагында өзүм иш жүргүзүп жүргөндүктөн көбүнчө эле ушул ата-энелерге, мугалимдерге, окуучуларга арналган программалардын үстүндө иштейбиз дагы эле. Келаткан жылы буюрса, быйыл уже четин баштап койдук. Ошол биздин жасап аткан тренингтерибиз ата-энеге болобу, мугалимдерге болобу, окуучуларга болобу жасап аткан тренингтерибиз жылына мисалы бир 10 чакты болуп калып атат, аз болуп калып атат. Биздин ресурстар да чектелген. Ошол ресурстарды багы онлайн, ошол азыркы замандын техникасын, инновациялык технологияларды пайдаланып, онлайн платформаларды жасап, ар бир үйгө ошол социалдык тармактар аркылуу, YouTube каналдар болобу, Telegram каналдар болобу иши кылып, ар бир үйгө ушул биз жасап аткан тренингтерди кыска кылып ошону жеткирүү максаты болуп атат 1 жыл ичинде. Сизден Аллах разы болсун. Сиз менен ушул байланышып атканыбызга бир 47 мүнөттөй болуп калды. Убактыңызды бөлүп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах сизден разы болсун. Сизди көрүп жаткан YouTube тармагындагы катталуучуларга бир өзүңүздүн кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Урматтуу көрөрман, урматтуу замандаштарым, Кудай Таала бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип койду. Ошонусуна шүгүр. Баарыңыздарга тилегим ушул коомдо ушул күнү бир пайдалуу максат коюп,
ошол максатты маңызын чыгара аягына чейин жасап иштешкенге баарыңыздарды чакырып кетем. Бир адамдын же бир коомдук уюмдун колунан эч нерсе келбейт. Андыктан биз саналаш болгон, максатташ болгон коомдук бирикмелер, коомдук уюмдарды, ыктыярчы топторду, жаштарды ошо баарыбызды бир арага чакырып, ушул асыл максатыбызды аткарсак деген тилекти айта кетем. Сизден Алла разы болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Кудай буйрса жакынкы күндөрдө эң мыкты долбоорлорду, эң мыкты проектлердин үстүндө бир жакшы жаңылыктардын көрүүгө насип этсин. Рахмат, Алла разы болсун сизден.